Eң бир туура айтасыз. Бүгүнкү күнү биздин элдерибиздин баардыгынын негизи жашылча жемиштердин кымбатчылыгы, андан сырткары эле баардык тамак азык продукциясынын баардыгынын кымбатташы бул өтө бир мындай элдерибизге кыйын болуп атат. Эң биринчи жумушсуздуктан, андан сырткары биз буга чейин ошо Айыл чарба министрлигине дагы көп айттык да ушуларгачы. Ар бир биздин элдерибизге сугат жерлерди суу менен камсыз кылуу, андан сырткары биздин дыйкандарыбызга бир шарттар түзүп бериш керек да. Бул бүгүнкү күнү биз эң бир бышыкчылык маалда, эгерде биз азыр ушундай кымбат болуп аткан болсо, анда кыш мезгилинде биздин жарандарыбызга, биздин элдерибизге өтө кыйын болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө буну антимонополиясы же болбосо ошо айыл чарба министрлиги дыйкандарыбызга шарттар түзүп бериш керек. Бааны сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Эгерде биз бүгүнкү күнү бааны көзөмөлдөбөсөк, бул өтө бир мындай элдерибизге бир чоң бир жашоого бир мындай кыйынчылыктарды алып келип атканды түшүнсөк болот да. Себеби бүгүнкү күнү бышыкчылык маал. Ошондуктан тез арада өкмөт бул маселени чечиш керек.